Халит. Айылдын тургундары малинанын жаңы сортторун өстүрүү боюнча уккан билгендерин бири-бири менен бөлүшүп турат. Кандай Халит, жакшысыңбы? Ай, иштериң кандай? Малина кандай? Жакшы элеби? Шүгүр. Иштеп атасың. Шүгүр. Жакшы. Халит Габаевдин үй бүлөсү Чүй Боруна 1945-жылы Орусиядан көчүп келип, отурукташып калган. Айылда чечен улутундагы 10дон ашык бүлө жашайт. Алардын деле түшүгү кирешеси малина. Таза канды жылкылар. Таза канды жылкылар кармайбыз. Таза канды жылкыларга ушундай таза уход керек. Көп жок биякта улут. Көп жок. Ошо чечендер элебиз, ошо чечендер анан орустар бар болчу, орустар азыр баары кетип калды. Ошо айылда именно ошо Кызылбут айылындачы. Анан ошо кыргыз эл да. Анан биз да негизи кан чечен бирок кыргыз эл болуп калдык да. Балдар ошол жактан төрөлүп ошол жакта өстүк да. Анан негизи мектеп, орус мектепте окуганбыз, бирок орусча сүйлөй албайбыз да. Кыргыз тил да. Күндүн ысыгына карабай, калпакты баса кийген айылдыктар иштин кызуусуна баткан кез. Бышкан малинаны дароо терип турбаса, эмгек талаага кетет. Кандай улут болбосун, малина бириктирип атат да. Мындай айтканда, ушу малина баарыбыз деле бар да. Анан баарыбыз деле доспуз да. Бири-бирибизде малина бар. Анан кандай уход, башында көнө албай көнбөдүк бул уход делечи. Уход аябай жеңил экен да. Аябай жеңил. Клубникадай кыйын эмес да. Тергенине карабайсың. Туруп тересиз да. Туруп тересиң удобный. Клубникадай отуруп термей жок да. Габаевтердин 45 сотук жердеги малинасын 3 тууган иштетет. Түшүмдүн арты менен жакшы акча таап, быйыл алар үй баштап жатыптыр. Түшүм азыраак болгону менен пандемияга карата баасы жакшы болуп, эмгек акталып жатыптыр. Анткени малина кыямын ооруга даба катары көргөндөр көп болгон. Малина менен мисалы, тамдарды куруп атабыз. Ошону эместен мал алып атабыз. Ошо малина сезон келгенче мисалы жайында эле бышат 3 айчы, 3 ай, 4 ай. Ага чейин коркпой эле карсы ала беребиз да. Малина бышканда кутулабыз, любой карсыданчы. Ушундай жакшы да аябай. Быйыл өзгөчө баа болду мисалы. Малина бул аябай эме болбоду, алыс жерге кетип, Казакстанга эле кетчү, азыр Россияга чейин кетип атат да. Вируска да мисалы сас тумоо дали болбоду мисалчы. Сас тумоо бул жакшы экен да. Анан көчөттү алып кетип атышат. Ошо Россияга, Казакстанга чейин, бирок баягы Кудай ошол жерге эле буйрук коюптур да. Ошто жаңа көлдү алма дегендей да. Именно ошо чүйдө ошо малина жакшы болот да. Бул абдан назик мөмө болгондуктан алдароо сатылып кетиши керек. Айрым учурда сезон жакшы болбой, кардар аз болуп калса, терилген малина кышкыга деп тоңдурулат же кыям болуп кайнатылат. Анан убагы келгенде баасы чыкканда кардарын табат. Вот в этом году мы закрыли разные варенья, компот. Мына быйыл кышка 150дөн ашык банка жаптык. Салат, компот, кыям бар. Малинаны сатып калганын кышкага тоңдуруп баштайбыз. Бул үй бүлөнү жыл бою багат. Себеби баасы арзан чакта кышында кыям кылып саткандар болот. Например, кто-то мечтает об этом, а у нас это как бы есть, да?